Курулуш иши ортопондоп калган бул шаарча Кочкордун Мантыш айылында жайгашкан. Учурда шаарчанын турак үйлөрүнүн дубалдарынын тургузуу иштери жүрүүдө. Чет элдик кайрымдуулук фонддун жардамы менен 100 миллион сомго курулуп жаткан шаарча бүткөндө ага турак жайга муктаж жетим жесир 30 үй бүлө жайгаштырылат. Ага жараша шаарчанын аймагында турак жайлардан сырткары мектеп, бала бакча, ФАП жана ишкана имараты кошо курулууда. Балдардын энелери иштей турган 50 орундук швея курулуп атат. Ошол жерлерде жылуулук менен камсыз кыла турган качагар, от жагуучу жери да кошо курулуп атат. Ал эми курулуштун сапаты бардык талаптарга ылайык жүргүзүлүүдө. Куруучулардын айтымында ар бир бүткөн иш атайын адистердин тыкыр текшерүүлүүсүнөн өткөрүлүп жатыптыр. Жумасына 3 жолу кыдырат ушул жерге келип, ар бир сапатын карайт, ар бир кирпичтин койгон сапаттарын карап атат, шоуун карап атат. Жакшы эми сапатын карап ошонун аркылуу техназор аркылуу иштеп атабыз ушул жерде. Жазалып жаткан бул ишти жергиликтүүлөр кубануу менен кабыл алышууда. Себеби шаарча түшкөн аймак буга чейин кароосуз турган болсо, экинчиден айыл аймакта турак жайга муктаждар үчүн жакшы болууда. Шейни цех болуп атат. Көп мына мектеби болот. Ушул жерге отсын жана үйлөр салынып атат, ошонун баарына киребесин, ошо жашоо жакшы болот го деген үмүттөбүз. Эми Кудай буйрса жакшы эле болот го. Учурда шаарчанын аймагындагы бала бакча имаратынын 90% курулуштары бүткөрүлсө, мектеп имаратынын 1-кабатынын дубалы тургузулуп бүткөн. Ал эми шаарчанын курулушу келерки жыл менен толук аяктамакчы. Норuz Абылаев, Эсенбек Сталбек уулу, Өлкө Деми, Кочкор району.